Адам акчаны урдаганда биз аны коррупционер катары эсептейбиз. А бирок мамлекеттик кызматкер жарандардын убакты урдаганда биз эчтемени айтпайбыз да. Убакыт урдоо бул өтө чоң кылмыш аракети. Себеби Кудай адамга берилген убакты адам аны толтура албайт, таба албайт. Акчаны тапса болот. Очередь, бюрократия бул коррупциянын атасы, апасы деп айтса болот. Мен бир мисалын келтирип кетейин. Мамлекеттик деңгээлде мына кантип адамдын жарандардын убакты кызматкерлери урдап атышат. Ошол эле майыптуулукту алганда өзгөчө кичинекей балдар менен ата энелер барганда, МСЭК ошол жерге барганда көп очередь турушат. Кыйналып 3-4 саат отурушат. Шарттары жок. Отурган жери шарттары өтө начар. Анан дагы колу жок болсо жыл сайын чакырат да переосвидетельствованияга. Будто анын колу өскөндөй. Эми чындыгында ошол маселени, бул өтө орчундуу маселе. Ошол маселени караш керек. Мисалы Россияда бир ай мурун реформа кылышкан ошол боюнча. Алар шизофрения, жана мындай синдром Дауна, жана башка оорулар менен ооруса, мөөнөтсүз майыптыкты беришет. Биз дагы ошого барбайлыбы? Эми чындыгында жөн эле элдерди кыйнатпай, эми колу өспөйт. Синдром Даун менен ооруган ал чындыгында мындай азыр пока заманбап технология жок аны лечение кылганга. Ошондуктан мен өтө кайрылат элем, бул маселени жакшылап карап, отписканы бербей. Мына 3 жыл айтып аткансыңар, реформаны МСЭК кылабыз. Эл аралык деңгээлге алып барабыз деп, проект бар деп ушундай айткансыңар. А бирок чындыгында жыйынтык эч жок. Ошондуктан ошону дагы бир жолу өкмөт деңгээлде, өкмөттүн отурумда карап, бир тапшырманы жакшы берип, давайте мындай действительно ооруларды кейнейтип, кайсы оорулар менен ооруса, ошол майыптык сразу мөөнөтсүз берип салбайлыбы, адамдарды жөн эле кыйнатпай. Рахмат.